Жер астында жоголгон шахтер 17 жылдан кийин тирүү табылды. Жашоодо ойго келбеген нерселер болорун Кытайдын Синьцзян провинциясындагы катталган окуя далилдейт. Шахтерлор тобу 17 жыл мурун жер титирөөдөн улам жер астындагы өтмөктүн эки ири көлөмдөгү аянтты урап калган эски шахтадан галереяга кеткен жол табышкан. Галереяны изилдеп жатышып, жер алдынан 1997 жылы болгон кырсыктан калып кеткен 59 жаштагы адамды табышкан. Ал киши абдан жаман акыбалда болгон. Шахтерлор аны дароо эле ооруканага алып барып, дарыгерлердин колуна тапшырган. Байкуш киши шахта ураганда Кудайдын кудурети менен аман калган. Анын жанында 78 кесиптешинин өлүгү калган. Тирүү калган Чеңтин бактысына ураган шахтанын аба кирүүчү тешикчелери жабыркаган эмес. Ошол себептен ага дем алууга мүмкүн болгон. Жер астындагы төлөөдө ушундай кырсыктар үчүн сакталган күрүч менен жан сактаган. 17 жыл бою ал күрүчтөн тышкары келемиштердин чийки эттерин жеп келген. 17 жыл ичинде ал чычкан келемиштерге укмуш аңчы болуп чыга келген. Андан тышкары шекер, мохун жеп, витамин менен азыктанган. Ал жертөлөдө 1 жыл бою кесиптештерин сөөгүн жерге берүү менен алектенген. Анын кайтып келишине туугандары абдан кубанышууда. Чен Кеми жер астында эң узак жашоо боюнча Гиннестин рекорддор китебине кирди. Буга чейин рекордду камсыздаган Джефф Смит өз каалоосу менен жер астында 142 күн болгон. Булак Назар Ньюс KG. Бизди кечир, Индиядан боорун алмаштырып келген мээргүл кечээ өмүр менен кош айтышты. Индия өлкөсүнөн боорун алмаштырып келген 25 жаштагы мээргүл Анарбек кызы 19 майда каза болду. Бул тууралуу кайрымдуулук фондунун жетекчиси Медер Сапарбаев билдирди. Мээргүл Анарбек кызы боор оорусунан цирроз түрү менен ооруп 2018 жылы Индияга барып, боорун операция жолу менен алмаштырып келген эле. Ага анын апасы донор болуп, боорунун жарымын берген болчу. Биз мээргүлдү сактап кала албадык. Мээргүл бизди кечир. Кечээ 19 майда түнкү саат 4:00 чамасында көз жумду. Апасын бир тууганын багам деп бөтөн элде кара жумуш кылып жүрүп ушул абалга келген. Мээргүл бала кезинен эле жакшылык көрбөй өскөн кыз эле. Мынчалык кыйынчылыкка татыктуу эмес болчу. Аракетчил, мээнеткеч, намыскөй кыз болчу. 10 гүлнүн бир гүлү ачылбай кетип калды. Аны сактап калуу үчүн кыргыз эли колдон келишинче жардам берди. Ажал экен эч нерсеге карабай алып кетти. Азыр өзүмдүн да кабыргам кайышып турат, деди Медер Сапарбаев. Индияда жасалган операция 13 саатка созулуп ийгиликтүү аяктаган. 25 жаштагы мээргүлгө өзүнүн апасы донор болгонун алардын абалынан кабар алып келген Медер Сапарбаев билдирген. 13 саат бою операция жасалды. Буга чейин көп кыйынчылык көрдү. Тилекке каршы мындай операциялар бизде жасалбайт экен. Азыркы учурда экөөнүн тең абалы жакшы. Мээргүл 1 ай Индиянын ооруканасында жатып, анализден жыйынтыктары чыкканда Кыргызстанга келет. Бул жерде баса белгилеп кете турган нерсе, мээргүлдүн ден соолугуна кайдыгер карабаган кыргыз элине ыраазычылыгыбызды билдиребиз, деген Медер Сапарбаев. Буга чейин турмуш басылмасынын кабарчасына атасынан эрте ажырап, апасы, бир туугандары менен үйүнөн куулуп чыккан мээргүлдүн тагдыры тууралуу туугандары айтып беришкен. Мээргүл 15 жашында көрөө катнайынан Россиянын Самара шаарына кеткен. Алгач 5000 рубль айлыкка бала багуучу болуп иштеди. Кийинчерээк пол жууду, ар кандай жумуштарды жасап жүрдү. 18 жашка толгондо Кыргызстанга келип паспорт алып, кайра Россияга кетти. Биз ошондо эми турмушка чык десек, мен күйөөгө тийип кетсем, апамдын абалы эмне болот, жакындарымды үйлүү жайлуу кылайын деп, кийин үй бүлөсү менен бирге Чүй облусунун Кара Балта шаарынан үй алышты эле. 2 жыл мурда Кыргызстанга келип, ошол үйүн оңдоп түзөп, кайрадан Россияга кетем дегенде ден соолугунан кыйналып калды. Бөйрөгүм ооруп жатат деп, оорусуна маани бербестен түрдүү дарыларды өз алдынча ичип жүрө бериптир, деген Таежеси Таштанбекова. Жакындарынын айтымында, мээргүл ошол бойдон ден соолугуна маани бербей иштеп жүрө берген. Арадан 1 жылдай убакыт өтүп, оору күчөй баштаганда гана ооруканага кайрылышкан. Чыдатпай ооруй бергенде 2017 жылы бейтапканага анализ тапшырышкан. Жыйынтыгы боорунда курту бар деп чыгыптыр. Боору чоңоюп кетиптир. Аябай кеч кайрылгансыңар, деген дарыгерлер операция жасашып, боорунун көпчүлүк бөлүгүн алып салышкан. Бирок операциядан кийин абалы кескин начарлап, чачтары түшүп калды. Кайра ооруканага кайрылсак, биз кабыл ала албайбыз деп дарыгерлер карабай жатат. Азыр өпкөсүнө улам суу толуп, бир жумада 5 литрден суу алдырып жатабыз. Дарыгерлер тездеткиле, убактыңар аз деп жатышат, деген Таштанбекова. Мындан улам мээргүлдүн жакындары элден жардам сурап кайрылууга мажбур болушкан болчу. Булак турмуш